Мындай макачыларга кандай жаза колдонуш керек? Албетте комментарийге ой пикириңизди жаза кетиңиз. Сузакта 15 жаштагы кыз өгөй атасы тарабынан зордукталып келген. Чүйдө айдоочу унаасы менен өрттөнүп кетти. Видео. Танышан шаарында 9 жаштагы кыз 25-кабаттан кулап аман калды. Ушулар жана башка жаңылыктар түрмөгө. Видеонун астындагы үйдө караган бармакчаны албетте басып коюңуз. Ошондо гана сиздер Кыргызстандан жана башка өлкөлөрдө болуп жаткан акыркы жаңылыктардан кабардар болуп турасыздар. Сузакта 15 жашар кыз өгөй атасы тарабынан зордукталган. Сузакта 43 жаштагы өгөй ата жашы жете элек өгөй кызын бир нече жыл зордуктап келген. Азыр кыз 15 жашта. Анын айтымында ал биринчи жолу аны 12 жашында зордуктап, 2 жылдан ашык кордуктууланткан. Кыз апасы да бул тууралуу билип, бирок эч кандай чара көрбөй, тескерисинче аны жемелеп, урушуп жатканын билдирген. Учурда мектеп окуучусу, балдар борборуна убактылуу жайгаштырылды. Ал эми өгөй ата кармалган. Учурда тергөө иштери жүрүп жатат. Чүйдө айдоочу унаасы менен кошо өрттөнүп кетти. Кечээ 21 апрелде социалдык тармактарда чүйдө катталган жол кырсыктын видеосу тараган. Видеодон унаанын жалбырттап өрттөнүп жатканын көрүүгө болот. Маалыматка караганда жол кырсык 21 апрелде саат 22:00 чамасында Воронцовка Бишкек унаа жолунун 200 чакырымында катталган. БМВ үлгүсүндөгү унаанын 1994-жылы туулган айдоочусу рулга ээ боло албай карама-каршы тилкеге чыгып, жолдун жээгиндеги бакты сүзгөн. Кесепетинен унаа менен кошо айдоочу күйүп кеткен. Кытайда 9 жашар кыз 25-кабаттан кулап аман калды. Окуя Таншан шаарында болгон. 9 жашар кыз терезени ачып атып кулаган. 7-кабаттан карнизге түшүп, бир нече кадам шилтеп кайра кулап түшкөн. Коңшулары кызды канга боелгон жана эс учун жоготкон абалда табышкан. Ооруканада жабырлануучунун колу, омурткасы сынган деген диагноз коюлган. Операциялардан кийин 10 күн жатып үйүнө чыгарылган. Жубайлар балдарын жип менен байлап жумушка кетишкен. Социалдык тармакка Тажикстанда тартылган видео тарады. 19 апрелде жарыяланган видеодон 2 баланын байланып, бир мөлмөдө камалып жатканын көрүүгө болот. Видеону Душанбедеги жатаканалардын бириндеги медайым тарткан. Ал бөлмөнүн эшигин коменданттын жардамы менен бузууга туура келгенин билдирген. Айтымында мындай көрүнүш буга чейин да болгон. Талкуу жараткан видеодон кийин укук коргоочулар балдардын ата-энесин тапкан. Жумгалда психикалык жактан оорулууларга айдоочулук күбөлүктөр мыйзамсыз берилгени аныкталды. Бул тууралуу башкы прокуратура билдирди. Маалымдалгандай, аларга психикалык жактан оорулуу катары каттоодо тургандарына карабай, райондук жалпы дарыгерлер практикалык борборунун кызматкерлери оорубайт деген медициналык маалыматтарды беришкен. Анын негизинде аларга транспорт каражаттарын жана айдоочулук курамдык каттоо боюнча мамлекеттик агенттигинин Жумгал сектору тарабынан Б жана С категориясындагы айдоочулук күбөлүктөр берилген. Аталган факты боюнча кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу беренеси менен кылмыш иши козголгон. Учурда тергөө иштери уланууда. Москва шаарында жашап жана эмгектенесизби? Медициналык кызматтар керек, бирок алар сизге кымбат жана сапатсыз сезилет. Умбем клиникалар тармагы сиздерге өз кызматтарын сунуштайт. Бүгүнкү күндүн талабына жооп берген заманбап жабдыктар менен кесипкөй дарыгерлер сиздерди күтөт. Бизде сиз стоматолог, тиш дарылоонун бардык түрлөрү, уролог, невролог, лор, терапевт, хирург, окулист, педиатр, УЗИ жана башка дарыгерлердин кеңешин алып дарылануу мүмкүнчүлүгү бар. Умбем клиникалар тармагы бул жогорку сапаттагы медициналык жабдыктар менен камсыз болгон профессионал дарыгерлер. Сиздердин ыңгайлуулук үчүн Умбем клиникаларынын Москва шаары боюнча 3 медициналык борбору иштейт. Өзүңүзгө ыңгайлуу даректи тандап медициналык кызмат алсаңыз болот. Ушул ай ичи бизге келип төмөндөгү кызматтарга арзандатуу менен медициналык кызмат алыңыздар. Ден соолугуңузга кам көрүүнү эртеңкиге калтырбаңыз. Умбем клиник Москва.
Таласта окубаган эле студенттерге мыйзамсыз диплом бергендер аныкталды. Бул тууралуу Башкы прокуратуранын басма сөз кызматы кабарлады. Айтматов райондук прокуратурасы тарабынан билим берүү жаатындагы мыйзамдардын сакталышына карата жүргүзүлгөн текшерүүдө номер 13 Чолпонбай Төлөбердиев атындагы кесиптик лицейде иш жүзүндө окубаган, өлкө аймагында болбогон 14 жаранга экзамендик баллар коюлуп, тиешелүү адистиктер боюнча мыйзамсыз дипломдор берилгени аныкталган. Бул факты кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу менен кылмыш иши козголуп, учурда тергөө амалдары жүрүп жатат. Бишкектеги мектепте каза болгон окуучу кыз. Директор эмне дейт? Номер 31 мектепте буллинг болгон эмес. Бул тууралуу шаардык кеңештин социалдык маселелер боюнча туруктуу комиссиясынын жыйынында вице-мэр Виктория Мазгачева билдирди. 15 апрелде номер 31 мектепте 7 класстын 2 окуучусу уруша кетип, окуучу кыз каза болгон. Окуя болгон жерге тез жардам бригадасы чакырылган. Ал 8 мүнөттөн кийин келген. Тилекке каршы жандандыруу аракетинен майнап чыккан эмес. Тергөө иштери жүрүп жатат. Бирок эч кандай буллинг, рекетчилик жана мушташ болгон эмес. Бул трагедиялуу кырсык, деди Виктория Мазгачева. Номер 31 мектептин директору Татьяна Өмүрзакова танапис маалында бала менен кыздын ортосунда уруш болгонун, андан соң мугалим 3-курстун студенти кирип келип сабакты баштаганын белгиледи. Ал интерактивдүү панелдик үйгүзүү келген, бирок ноутбук жок экенин эстеп, бир баланы кийинки класска барууну суранган. Класстан чыкпай туруп окуучуга эшикти көрсөткөн. 12 секунданын ичинде бала менен кыздын ортосунда окуя болуп кеткен. Кыз аны тээп бала көкүрөккө урган. Мугалим бурулганда кыз тактада туруп, кулап бара жаткан, экөө тең жакшы окуган окуучулар болгон деп кошумчалады директор. Булак Серепкежи. Орун бошотуп берсем кылганы бул. Автобуста тырмагын алган аялдын видеосу талкуу жаратты. Социалдык тармактын колдонуучусу автобуста кетип бара жатып тырмагын алып жаткан аялдын видеосун жүктөгөн. Орун бошотуп берсем кылганы бул деп жазып калтырган. Интернет колдонуучулар улуу муундагы адамдар жаштардан тартипти, кичипейилдикти талап кылганы менен көпчүлүгү өздөрү андай талапка жооп бербей турганын жазган. Саламатсыздарбы, урматтуу кыргыз элим. Сиздерге кайрылып атканымдын себеби биз ошол балам Нуркелди 14 жашта гидроцефалия менен ооруп калганбыз. Ошого байланыштуу сиздерден өтө суранат элек. Турция мамлекетине операцияга барышыбыз керек. Ошого бизге каражат жетишсиздигинен сиздерге кайрылып атканбыз. Балам ооруганына 8 жыл болуп калды. Ошого байланыштуу барышыбыз керек болуп атат. Сиздерден өтө суранат элек. 10 сом болсо да, 5 сом болсо да бизге кайрылып жардам берип коюңуздар. Сиздерге аябай суранабыз. Ушу баламыз аягып кетсинчи. Турция мамлекетине барышыбыз керек. Ошого байланыштуу бизге ал жактан 12 000 АКШ доллар сурап жатат. Өз карталарым бар, өзүбүздүкү. Биздин эм банк номерибиз 0700 47 49 48 Айзат А деп чыгат. Россия мамлекетинен котором дегендер болсо Сбербанк бар. 7807 Кундузай деп чыгат. Өзүмдүн сиңдим, ишеничтүү. Ошол номерге кайрымдуулук кылып берсеңиздер болот. Сиздерден суранабыз. Ошо ооругандан бери ошо сол жак бетинде инсульт алып калган. Колдору да ошондой болуп кетти. Операцияга барсак 12 000 АКШ доллар деди. Бул балага аябай кепилдик бар деди. Эгер ушуга барып калсак, бул балам келечеги алдыда эле жакшы чоңойот эле, эл катары чоңоюп басса экен деймин. Мектепке барса экен дейм. Кайрымдуулук кылып коюңуздар. Бизден кайтпаса да Аллахымдан кайтсын. Баарыңыздардан өтүнүп сурайт элем.